Буга деген ошо жаңы жылга жакын бышат буйруса. Айбек Бакытбек уулу Кеңеш айлаймагынын Аук айылында алгачкы жолу күнөскана ачты. Кулпунай кирешелүү болгондугун угуп, анын кышта быша турчу сортун алып эгип көрдү. Жалбаттан алып келгем, Өмүрбек деген байкеден алып келгем. Ошодон барып көрүп, ошодон кичине үйрөнүп дегенде мындай. Аны да эле мен интернеттен неме кылдым. Эми азыр буга деген ошо жаңы жылга жакын бышат буйруса. Азыр ошо акчасы эми бул жакшы эле кетти, бир 600-700 кетип калды. Ошондой мен кыбыр атабыз акырын-акырын. Күнөскананы жаңы ыкмада салган. Айтымында ал үчүн буга чейин иштеп киреше тапкан адистерден кеңеш алып анан баштады. Көчөттөрдүн ар бирин өз алдынча баштыкчага салып отургузган. Берде деген биогомус бар. Кадимки деле жер, ошо жерден эле алып эле ошо немеден эле алганбыз. Анан күрүчтүн сыртында немеси бар, чтоб сууну кармайт, нымдуулукту жакшы кармап берет, нымдуулукту. Анан ошо пакетти мүшөгүн өзүнүн отдельный мүшөгү бар, өзүнүн мүшөгүн алып келебиз. Бул бийиктикте себеби деген азыр кышында жер муздак болот да. Жер уштап жылуулукту неме үчүн бул жерден өйдө 1 метр өйдө көтөрүп, ысыктын баары өйдөдө жүрөт да. Себеби ошого коюлган да бул, ошонун үстүндө. Кышкысы бул күнөскананын ичине дал ушундай мештерден от жагылат. 1 метрге чукул аралыкта асмакка коюлган бул күнөскананын астына түтүктөр жаткырылып, бир калыптагы нымдуулук сакталып турат. Бул күнөскананы ачууга бир топ эле каражат сарптады. Сугаруу ыкмасы болсо тамчылатып сугаруу аркылуу жүргүзүлөт. Ал үчүн кудуктагы салууга жетишкен. Эми булар менен ушу ар бир рядка бир-бирден коюп, крайниги менен коебуз. Ушу сулар менен тамчылатабыз. Ичинде 10 сантиметрден өзү шлангасы менен, чтоб суунун баары ошо тамырына кетет да сразу эле. Ушу шлангаларды коюп чыкканбыз баарына, ар бирине. Берге деген 4300 көчөт эгилген. Азыр 4300. Ошону карап атабыз буйруса. Белгилүү болгондой, кыш мезгилинде түшүмгө кирген Кулпунайдын мөмөсүнүн баасы кымбат болот. Андыктан кеткен чыгымды актоого мүмкүнчүлүк жаралат. Дыйкан учурда мээнетинин кайтуусун күтүп, болгон күчүн жумшап жаткан чагы. Эгерде түшүм жакшы болсо, күнөскананын аймагын кеңейтем деген үмүттө жүрөт. Нара Жапарова, Манас Назаров, Базар Коргон району.